Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакта баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү уланталы. Бүгүнкү сабакта балдар өзүбүздүн алтын эрежебизди эске салалы. Кунт коюп угабыз, тынчтыкты сактайбыз, жоопкерчиликтүү болобуз, тапшырмаларды убагында аткарабыз. Сабактын темасы текстик документтин негизги объекттери. Сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта текстик документтин негизги объекттери менен таанышып, өз ишибизде пайдалана алабыз. Гипертекст деген эмне балдар? Бул суроого жооп берели. Гипертекст бул керектүү информацияны тез табууга мүмкүндүк берүүчү документтерди уюштуруу жолу. Гипертекст көп учурда чукул жардам берүү системаларын жана чоң маалымдамалар менен энциклопедиялардын компьютердик версияларын курууда колдонулат. Мисалы интернеттен компьютер деген сөздү издесек, бул сөз түз менен бөлүнүп, асты сызылган гипертексттин ичиндеги шилтемени белгилейт. Эгер бул сөздү маус менен бассак, анда компьютер жөнүндө айтылган энциклопедиянын башка макаласына өтөсүңөр. Текстик документтин негизги объекттери. Булардын бири символ. Бул цифра, тамга, тыныш белгилери жана башкалар болуп эсептелет. Текстик документтин дагы бир объектиси сөз. Бул эки тарабынан кызматчы символдор менен чектелген символдордун ар кандай ырааттуулугу. Кийинки текстик документтин объектиси бул сап. Документтин сол жана оң чектеринин ортосундагы символдордун ар кандай ырааттуулугу. Кийинки текстик документтин объектиси абзац. Бул абзацтын аягы деген атайын символ менен чектелген символдордун ар кандай ырааттуулугу. Бош абзацтардын болуусуна жол берилет. Текстик документтин дагы бир объектиси фрагмент. Бул символдордун ар кандай ырааттуулугу. Фрагмент болуп сөз, сап, абзац, барак, ошондой эле бардык киргизилген текст болушу мүмкүн. Анда эмесе балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сабагыбызды жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү кроссвордду толтуралы. Тигинен биринчи суроо. Символдордун ар кандай ырааттуулугу деген эмне балдар? Бул фрагмент. Экинчи тигинен суроо. Цифра, тамга, тыныш белгилер жана башкалар. Бул текстик документтин объектиси. Символ. Үчүнчү сурообуз. Документтин сол жана оң чектеринин ортосундагы символдордун ырааттуулугу. Бул дагы текстик документтин объектиси. Сап. Эми туурасынан жооп берели балдар. Биринчи сурообуз. Бул текстик информацияны тез табууга мүмкүндүк берген документти уюштуруу жолу. Бул гипертекст. Экинчи сурообуз. Эки тарабынан кызматчы символдор менен чектелген символдордун ырааттуулугу балдар. Бул эмне? Туура сөз. Бул дагы текстик документтин объектилеринин бири. Үчүнчү сурообуз. Абзацтын аягы деген атайын символ менен чектелген символдордун ырааттуулугун эмне деп айтабыз? Бул дагы текстик документтин объектиси абзац болуп эсептелет экен. Үйгө тапшырма балдар. Китебиңердеги 86 бетти окуп чыккыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты саламатта тургула.